ата-энелер үчүн. Сүйүктүү балаңызга күн сайын берилүүчү 4 суроо. Окумуштуулардын айтымында ата-энелер балдарына орто эсеп менен күнүнө болгону 12,5 мүнөт убактысын бөлөт экен. Анын ичинен 8,5 мүнөтү баланы бир нерседен тыюуга жана урушуп, какшап, бир нерсени түшүндүрүүгө бөлүнөт дейт. Ал эми калган 4 мүнөт жылуу маекке арналат. Белгилүү жазуучу Джейми Харрингтон балага күндө берилүүчү 4 суроону аныктап чыккан. Балаңызга ооба же жок деп кыскача жооп бере албагыдай суроолорду күн сайын бериңиз. Мына ошондо балаңыз өз сезимдери менен бөлүшүп, кылган ишин баалаганды үйрөнөт дейт жазуучу. Ал кандай болгон сыйкырдуу суроолор деп жатасызбы? Эң жөнөкөй. Ал мындай деп аталат. Бүгүнкү күнүң кандай өттү? Эмне сүйлөбөйсүң? Мен сага суроо бердим го. Эмне дулдуясың? Сүйлөбөйсүңбү? Деп балага айтпашыбыз керек. Кааласаң анан айтасың. А мен болсо түштө 4 жылдан бери көрө элек курбума жолуктум. Элестет деп мына ушинтип сүйлөш керек. Алгач балаңыз жакшы эле болот деп коюшу мүмкүн. Бирок сиз ага карабай, өзүңүз күнүңүздү кандай өткөргөнүңүз тууралуу кызыктуу окуяларыңызды айтып бериңиз. Мына ошондо уялчак, түнт балада кандайча ачыла баштаганын байкабай каласыз. Досторуң кандай жүрүшөт? Ташмат дегениң ким? Мен аны көрүп билмейинче аны менен такыр ойнобо деп кайрылбашыбыз керек. Мага эң жакын досуң жөнүндө айтып берчи. Сага кылган нерселериңен эң жакшысы деп кайсын эсептейсиң деп айтып туруш керек. Сиз балаңыздын эң жакын досу жөнүндө сурайсызбы? Же баардык достору тууралуу билгиңиз келеби? Айырмасы жок. Болгону маегиңиз балаңызга ишеним тартуулап, такыр коркпой айтып бергидей болсун. Бүгүн кандай кызыктуу окуялар болду? Кантип эле бир күн ичинде бир дагы кызыктуу нерсе болбой койсун? Алдабай айтпайсыңбы? Деп сүйлөбөшүбүз керек. Кел, экөөбүз чогуу ойлонолу. Бүгүнкү күндү кантип кызыктуу өткөрсөк, китеп окуйлубу? Деп сүйлөшүбүз керек. Сыртта күн суук болуп, же математикадан текшерүүшү оор өтсө, балаңыздын маанайы түшүп калат. Ошондуктан ар убак балаңызга позитивдүүлүктү үйрөтүп, аны менен чогуу ойноп, эс алууну чогуу пландаштырсаңыз, оң натыйжасын берет. Менин жардамым керекпи? Кел мага, колуңдан келбегенден кийин деп айтпашыбыз керек. Өзүң кылгың келип жатабы? Эгер жардамың керек болсо, дароо айт деп сүйлөшүбүз керек. Баарыбыз билгендей, айрым учурда бирөөнөн жардам суроо оорчулук жаратат. Эгер балаңыз майда иштерде сизден жардам ала албаса, анда кыйын учурларда сиз менен кеңешип, жардам сурайт деп күтпөңүз. Андыктан бөлмөсүн жыйноодо, тапшырмаларын аткарууда ага жардам бериңиз. Балаңыз бир нерсе айтып жатканда, анын сөзүн бөлүп, же батыраак айтып бүтүш үчүн шаштырбаңыз. Сөзүн аягына чейин укпай туруп талкуулабаңыз. Айтканына кулак түрүп, сөздөрүнө маани бериңиз. Кучактаңыз, колунан жетелеңиз. Эгер маанайыңыз же убактыңыз жок болсо, ачык айтып, кийинчерээк көңүл бурарыңызды түшүндүрүңүз. Эң негизгиси, балаңыз үчүн сиз таянычы жана үлгүлүү адам экениңизди унутпаңыз.